Иллинойс штатынан сіздерге чоң салам. Біз Оклахома деген штатқа жүк алдық, Машка экөөбүз. Машка күтүп турат тиякта. Машканын майын алмаштырганга убакыт келип калыптыр, достор. Анан биз дайыма Speedgo деген жерге келебиз. Speedgo'nун ичи. Өткөндө мен сиздерге тартып көрсөткөм. İçim bir sıra. Мыякта 2 трак бар экен, очередте турушат. Мен азыр 3-чү трак болуп кирем. Так, достор, өткөндө эмес, негизи эле мага мекендештер көп суроо берет. Тракты кайдан аласыңар, канча болот, жаңы трак канча болот, эски трак канча болот деп. Негизинен Америкада Кыргызстанга окшогон базарлар болбойт. Бизде бар да Кудай берген базары, барсаң жеңил машиналар сатышат, анан ичинде грузовой машиналарды да сатышат. Бизде Америкада андай жок. Трак алам дегенде аукциондор болот, чоң аукциондор болот. Ошо аукциондон алат, же болсо дилерден алат, достор. Анан Иллинойс штаты менен Индиана штатынын кесилишинде 70-жолдо бир чоң дилер бар, жана касап кылып саткан. Бизде Кыргызстанда да бар да, машиналарды арзан сатып алып, анан запчастарын кымбат саткан. Ошондой бир дилер бар, касапчы. Авария болгон, анча-мынча бузулган, мотору стук берген, коробкасы жарабай калган. Кээ бир жерде тракторда күйүп кетет да, электричество менен замок айтат. Ошондо күйүп атканда пожарниктер келип, өчүрүп калганда, калган запчасы аман калган трактарды булар арзан сатып алышат. Арзан сатып алып, анан запчастарын бөлүп, дөңгөлөктөрдү өзүнчө, коробкаларды өзүнчө, моторлорду өзүнчө кылып, анан сатышат. Мондай дөңгөлөктөр ошол жакта көп да. Кээ бир трактор жаңы дөңгөлөк салат. Анан 2-3 айдан кийин случайно авария болуп калса, арзан өткөрүйт. Бир 3000ге, 4000ге өткөрүшөт. Анан ошол дөңгөлөктөрдү алса болот. Мен бир жолу барып, мондай дөңгөлөктөрдүн жаңысы 450-500 болсо, мен бир жолу барсам 8 дөңгөлөк туруптур, комплект. $150 алгам. Анан салып берген $30, ошондо бир дөңгөлөк $180 айланган. Бирок жапжаңы дөңгөлөк болчу. Бир 3 жыл. 3 жыл деп этме, 3 ай болгон дөңгөлөктөр болчу. Анан мен жана өтүп баратып, жанынан Pilot деген заправка бар, ошо Pilotка кирип заправка кылдым. Киргенге убактым жок болуп калды. Азыр менин видеолорум жалаң экстренный болуп атат. Анан дрон деген досум бар да. Ошо дронду учуруп, үстүнөн бир сыра көрдүм. Ал касапчыларга мен көп жолу баргам, бир 10 чакты жолу баргам. Азыр ушул видеонун акырында көрсөтөм сиздерге. Кийин келип тракта иштеп калсаңыздар, көп запчастардын баарын ошол жактан арзан алса болот. Иллинойс штаты менен Индиана штатынын кесилишинде 70-жолдо Pilot деген заправканын жанында, достор. Бир сыра тракты текшерип коюп атам. Бош турганда. Азыр бул 2 трак, мына бирөөсү кирип атат. Мен мындан кийин болом. Майды где-то бир $350, $350, $380 болот май алмаштырганда. Айына бир жолу алмаштырып турам, достор. Анан трак деген эме ар кандай жаңы трактор мурда 130-150 тегерек болчу. Азыр трактагы трейлерде кымбаттап атат. Америкада. Жаңы трактор 180-200 миңге чейин барып атат. Ошону через дилер алганда, жана мен айтпадымбы? Кредитный историяны текшерип, эгер кредитный историяңар жакшы болсо, ошо тракты алса болот. Анан башында даун пеймент сурашат. 5-10 миң даун пеймент сурашат. Ошону төлөгөндөн кийин калганын 5 жылга, 6 жылга бөлүп берет. Кыргыз жигиттери бар ошондой. Бирок мен жаңы трак албай эле, мен компаниянын трагын алгам. Ошондой жаңы трак алса, айына $3000 төлөп, анан 5 жылда кутулушат.
А мен болсо бул трак менен трейлерди өзүбүздүн эле компаниядан алгам. Бул трейлерди өткөндө айтпадым беле. Бул трейлер 2015-жылкы 19 мыңга алгам. Бөлүп төлөгөм. Ар бир ай сайын $1000 төлөп биздин компаниядан кутулгам. Азыр мындай трейлерлер кымбаттап кетти. Мен 19 миңге алсам 2015-жылкыны. Азыр ушундай 2015-жылкы трейлерлер где-то 27 миң, 30 миң болуп кетти. А бул трак болсо Volvo 670 2015-жылкы. Бул трак 57ге бааланган. Муну дагы мен $2392 төлөп компаниядан кутулдум. Компаниядан бир чети алган жакшы, башың оорубайт. Кайсы трак жакса ошону алып, договор түзүп, башында бир 5 миң даун пеймент берип, анан калганын четинен төлөй беребиз, достор. Анан мындан арзан да трактор болот. Бул 2015 жигиттер бар. 2000-2004, 2005, 2008, 2009 ар кандай жылкы трактор менен жүргөн. Канчалык жылы эски болсо, анан состояниясына карата тракторду 5 миңден өйдө алып берсе болот. 5 миң, 8 миң, 10 миң, 20 миң, 35 миң деп. Мен биринчи трагым 2013-жылкы Freightliner болчу. Ал Freightliner мен $35 миң компаниядан сатып алгам. Өзүн актады. Үстүнөн дагы пайдасын түшүрүп берди. Анан бир жолу Айова штатында кетип баратканда мотор стук берди, достор. Анан өзүм 35ке алгам, бир 1,5 жылча, 2 жылча айдадым. Пайдасын көрдүм, жакшы трак болчу. Анан жанагы мен айткандай касапчыларга сүйлөшөйүн десем, алар бир 3 миңден тегерегинде эле баалап койчу. Анан мен бир механик бар Иллинойсто, күчтүү. Ошого 5,5 миңге сатып ийгем. Биринчи трак ошо Freightliner болчу 2013-жылкы. Анда компаниядан алып, четинен төлөп кутулгам. Ошондой, достор. Азыр мен бул видеонун акырында жанагы касапчыларды көрсөтөйүн. Жолукканга чейин саламатта болуңуздар.